Бишкек шаарынын Дордой конушундагы жеке менчик үйлөрдүн жанында курулган кампада чыккан өрт өчүрүлдү. Жалынды өрт өчүрүү мекемесинин кызматкерлери өчүргөн. Маалыматка караганда өрттөн турмуш тиричилик техникалары сакталган 2 кампа зыян тарткан. Негизинен кампада кир жуучу машиналар күйүп кетти. Учурда өрттүн эмнеден улам келип чыккандыгы белгисиз. Ысык көл районунун Бостери айылындагы эс алуучу жайлардын биринде бир адам сууга чөгүп кетип каза болду. Бул туурасында күбөлөр турмуш басылмасына билдиришкен. Маалыматка караганда каза болгон 30 жаштагы адам көлгө оштон баргандыгы айтылууда. Ал досу экөө үйлөмө матрас менен көлдүн бир топ жерине чейин сүзүп барган. Ошол учурда толкун болуп матрас оодарылып кеткен. Суудан досу чыгып кетип, ал чыга албай чөккөн. Жанындагылар дагы куткарабыз деп таппай коюшкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары аны жээкке алып чыгып жасалма дем алдырышкан, бирок кеч болуп калган. Каза болгон адамдын артында 2 баласы, кош бойлуу аялы калгандыгы айтылды. Азырети муфтий Максатбек Ажы Токтомушов Мекке шаарында ажылык амалдарын аткарып жаткан мекендештерибизден кабар алды. Бул туурасында муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда муфтий мекендештерибиздин абалдарын сурап, ажылык мезгили жакындап келе жатканда ден соолукту жакшы карап, штаб кызматкерлери жана ажы башчылар тарабынан айтылган коопсуздук, санитардык эрежелерди сактоо керектигин билдирди. Муну менен катар Максатбек Ажы Токтомушов ажылыктын шарттары боюнча уюштурулган сабактарга активдүү катышып, ажылыкты шарият көрсөткөн тартипте туура аткаруу маанилүү экендигин дагы билдирди. Кадамжай районунда мал уурулуктун бети ачылып, кылмышка шектелген 4 жигит кармалды. Бул туурасында Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кадамжай районунун Маркас айылынын тургуну милицияга арызы менен кайрылган. Ал 31-июлдан 1-августка караган түнү үйүндөгү мал сарайынан 45 000 сомдук букасын белгисиз адамдар уурдап кеткендигин билдирген. Бул факты боюнча ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү катары 4 адам кармалды. Кылмышка шектелгендер башка жерден дагы 4 бука уурдап Ош жана Өзгөн шаарларына алып барышкан. Ал кылмыштардын бети ачылып, уурдалган мал Ош жана Өзгөндөн алынып келинди. Кармалган жигиттердин башка кылмыштарга дагы тиешеси бар болушу мүмкүн экендигинен улам учурда кошумча иликтөө иштери жүрүүдө. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев 9-августта Чолпон Ата шаарында өтө турган Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешине катышат. Бул туурасында Орус өкмөтүнүн сайты жазды. Ал жолугушууда Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы актуалдуу маселелер талкууга алынат. Айрыкча санарип экономика жана өндүрүш тууралуу темалар күн тартибине коюлат. ЭЭПти түзүү боюнча келишимге 2014-жылы 29 майда мурдагы Астана, азыркы Нур-Султан шаарында кол коюлган. Кыргызстан 2015-жылы Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения кирген Евразиялык экономикалык биримдигине кошулган.